Айланып келип колго түшпөсүң ары өлдүңөр дейм силерге. Иә. Айланып келип колго түшпөсүң ары өлдүңөр дейм. Кимге айланып келді? Сизге да. Унаасынын алдыңкы каптал айнегин мыйзамсыз караңгылаткандар жол тескөөчүлөрү менен чырдашкан учурлар байма-бай кездешет. Мыйзамчылыкты иштеп болсак кайра сиз эртең айланып ишиң мага Жок, түшөт эми дейсиз. түшпөй эле койсун, түшсө анда жестко дегендейчи. Биз да ошо протоколдун мыйзамын чегин ишип кое беребиз дегендейчи. Хорошо. Адам байланат. Бирок айтканыңыз кичине туура эмес да, эртең. Стопу сен турат. Дрожба, лейтенант милиция. Бирөөгө чалгандан пайдасы жок. Мага бериңизчи телефонду, ким экен? Ала албайбызды, пас коюңуз. Пас койгула. Ала албайбыз телефонду. Бир убакта тонировкага тыюу салынып, 2022 жылы кайра уруксат берилген. Азыр тонировкага уруксаттын баасы жарандар үчүн 1 жылга 50 000 сом, юридикалык жактарга 70 000 сомду түзөт. Ошентсе да баасына кайыл болуп, акчанын көзүн карабай тонировка чаптаткандар аз эмес. Алардын эсебинен бюджетке миллиондор түшүүдө. Быйылкы жылдын 5 айдын жыйынтыгы менен физикалык жактарга 7002 уруксат берилген, юридикалык жактарга 119 уруксат берилген. Жалпы түшкөн каражаттын суммасы 348 миллион сом бюджетке түшүрүлдү. Азыр агенттик тонировкага уруксат алууга жеңилдик берип, акция уюштуруп жатат. Жарандарга жеңилдик көрсөтүү катарында ушундай акция киргизилди. Азыр 2 айга созулат. 1-июндан баштап 1-августка чейин уланат ал акция. 50 000 төлөбөстөн 100 000 сом төлөсө жаран сразу 3 жылга тонировка берилет да. А так 100 000ге 2 жылга эле берилмек болчу да. Ошо акция учурунда 3 жылга берилет тонировка. Айрым жарандар тонировкага уруксаттын баасы өтө эле кымбат деген ойдо. Себеби 50 000 сомго уруксат алууга баарынын эле чама чаркы жете бербейт. Средний статистика 25 000 сом болуп койсо, азыр средний статистика айлык 31 000 сом да. Эми каждый второй деп эми, бирок 3-чү адам алууга мүмкүнчүлүгү бар да. Сен мисалы үчүн 100 адамдын ичинен 30 алгычакта 100 адамдын ичинен 70 киши алат да. Ошондончу 25 000 сом кылып койсо, көпчүлүк адамдар. Мисалы үчүн менин азыр менен сиздер мындай көнөкчөн турасыздар го. Менин күндөн аллергиям бар. Азыр мону чечсем, мунун ичи бүдүрөйүп кетет да. Мен мисалы үчүн кийим чүрөм. 50 000 сомду төлөйүн десем, алган айлыгым 31 000 сом. Аны аяка төлөп койгучакмын, спортивка кирип жүрөм да. Мисалы үчүн 25 000 сом болсо мен алмакмын да. Азыркы ошондой. Элдин баары алмагандачы. Элдин баары алмакта. Анткени чөнтөгү ошого мүмкүнчүлүк берет. Негизи тонировканы жайкы сезонго бир 15 000 коюп койсо нормально болмок да. 3 айга элечи. Или 6 айга кылып бир 20 000 кылып. Ошол нормально болмок да, туурабы? Ошонун машинанын баасына налогторду эсептеп чыгарып берип атпайбы? Ошондой эле кылып машинанын баасына жараша эле койсо болмок. Кымбат машина, кымбат арзан эле. Кээрлер күндөн коргондон Ошо күнү эле болуш керек. Күндө эми кукаланып кетесиң да. Жайында машинанын ичи ысып, тиги кадимкидей эле неме берет, салкын кылып ичин. сиз койдуруп турса, негизи кымбат эмеспи ошо 50 000 сом деген? Арзан эле. Арзан эле. Мисалы кээрлер кымбат 25 000 болсун дегендер бар. Эми ар кимге ар кандай да. Бизге жакшы эле. Андай арзандатсын деген нерсени кандай кыласыз? Эми арзандатса да элдин баары так туруп атат Эмне себептен койдур ошо? да. Эми күндөн коргобойт жакшы да. Эми ошол эле основном. Күндөн коргогон эле го дейм. Андай жаштар үчүн дагы ыңгайлуу да. Жок, мен машина сатып алганда чогуу келген машина мен. Чогуу келген. Уруксаты бар беле? Уруксат бар. Уруксат болгон үчүн айтып жүрөсүз да. А эми ошо тонировканын эмесине кандай карайсыз? Айнекти караңгылаткан жана кымбат эмеспи баасы өзү? Эми ал адамдын өзүнүн ар кимдин эмеси үчүн го, удобствосу үчүн. Өзүнүн. Эми Ар ким ар кандай. жок, мисалы бирөө үчүн 50 000 сом кымбат. Баасы боюнчабы? Баасын айтып атам да. 50 000 сом. Кымбат, конечно, биз үчүн деле. Тонировкага уруксат алууга акча короткусу келбегендер унаасынын айнегин мыйзамсыз караңгылатып алып кармалгандар көп. Быйыл 5 айда эле өлкөдө мыйзамсыз тонировка үчүн 3 000ден ашык айдоочу кармалып, алардын ар бирине 20 000 сомдон айып салынган. Бүгүнкү күндө дагы эле болсо автоунаалардын каптал терезелерин, алдыңкы терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алган айдоочулар кездешип атат. Айрыкча булардын көпчүлүгү ушул жаш муундун өкүлдөрү. Биздин талдоонун негизинде бир жуманын ичинде 150-200ге чейин
унааларын мыйзамсыз тонировкаларды сактап алган айдоочулар аныкталат. Азырынча мамлекет тонировканы акысыз кылууну же арзандатууну пландабай эле, себеби андан бюджетке миллиондор түшүүдө. Сиздин оюңузча тонировкага уруксат алуу акысы өтө эле кымбат эмеспи? Комментарийге жаза кетиңиз.